Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрмандары. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгына карата уюштурулуп жаткан көкбөрү боюнча президенттин кубогу Ош шаарындагы Төлөлкөн ат майданында кызуу уланууда. Бүгүн жогорку лигада 3-чү орун үчүн оюн болуп, коло медалдын ээлери белгилүү болду. Бул чыгарылышта Мурас менен жаштык командалардын ортосундагы оюндун жыйынтыгына токтолобуз. Ошондой эле бүгүн 2-чи лиганын жана Ардагерлер лигасынын финалдык оюндарын дагы айтып беребиз. Анан дагы легендарлуу улакчы Рустам Тыналиевдин күйөрманды кубанткан видеосун дагы көрсөтөбүз. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Кече Ош Көкбөрү Федерациясы жана Ош шаарынын вице-президенти сый тамак уюштурду. Бул сый тамакка Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын жамааты, Көкбөрү калыстары жана кубого катышып жаткан жалпы командалар чакырылып, сый көргөзүлдү. Ош Көкбөрү Федерациясына мындай меймандостук үчүн чоң рахмат айтабыз. Бүгүн 30 августта 3 оюн болуп өттү. Биринчи болуп ат майданга Кара Суу менен Ош шаары командалары кезгелди. Бул эки команда буга чейин биримдикти утуп алышкан. Финалдык оюнда Кара Суу 4-2 айырмасында Ош шаарын утуп алды. Кара Суунун лидери Жолболду Арапбай уулу оюн тууралуу буларды айтты. Оюн жакшы болду. Ош шаары дагы күчтүү мыкты балдар эле мурда Кара Сууда ойногон, башка клубтарда ойногон. Жеңиш бизге насип кылган экен. 2-4 эсебинде жеңип алдык. Ошо. Азыр болду. Олар да мыкты команда болду. Биринчи шот биз 2 салгандан олар дагы 2 салып шот тең берип калды. Одан кийин жакшы биздин голубуз жүрүп кетип 2 салым салып кеттик. Ошентип 4-2 эсебинде жеңип алдык. Кыргыз Республикасынын жана Сары Өзөн клубунун чабуулчусу, легендарлуу көкбөрүүчү Рустам Тыналиев өзүнүн футболкасын күйөрманына белек кылып, аны кубантты. Рустам Тыналиевдин бул кылганы көпчүлүк күйөрмандардын жүрөгүн жылытты. Сиздер дагы Рустам агабызга жакшы сөздөрүңүздөрдү жаза кетиңиздер. Ошондой эле 40 жаштан жогорку курактагылар арасындагы бул турнирге 2 гана команда катышты. Алар дароо финалда ойношту. Биримдик менен Сары Өзөнүнүн ортосундагы оюн кызуу жүрүп, жыйынтыгында Чүй облусунан келген Ардагер улакчы агаларыбыз 7-2 эсебинде атаандаашты утуп, бул турнирдин чемпиондору болушту. Андан кийин Төлөйкөн ат майданына жогорку лиганын командалары чыгышты. Ысык-Көл облусунун Мурас командасы, Жалал Абад облусунун жаштык командасы менен 3-чү орун үчүн ойношту. Буга чейин Мурас ынтымакка утулса, жаштык достукка жеңилип калган. Бул оюнда жаштык Мураска караганда күчтүү болуп чыгып, жогорку лигада 3-чү орунду ээледи. Эртең 31 августта 2 оюн болот. Жогорку лиганын финалында ынтымак менен достук ойнойт. Ошондой эле 1-чи лиганын жеңүүчүсү аныкталат. Анда Өзгөн Каракулжа менен күч сынайт.